Дүйнөнүн тарых сабагы. Сабакка көңүл бурабыз. Бүгүнкү сабактын темасы падышалык Россиядагы улуу реформалар жана пайдаланылбай калган мүмкүнчүлүктөр. Бүгүнкү сабактын планы Россияда крепостнойлук укуктун жоюлушу, 1861 жылдагы 19 февралдагы реформаны дыйкандардын кабыл алышы, 19-кылымдын 60-70 жылдарындагы реформалар, революциячыл народник агымдын идеологиясы жана тажрыйбасы, Россиядагы бейкут жылдар, коомдук саясий турмуш жана жумушчу кыймылы деген пландын негизиндеги тема боюнча кеңири маалымат алабыз. Бүгүнкү сабакта Россиядагы крепостнойлук укуктун жоюлушу, Кырым согушунда Россиянын жеңилиши мамлекетти ички кризистерин күчөткөн. 1856 Париж тынчтык келишими реформаларды жүргүзүүгө түрткөн. 1861 жылдары 19 февралда падыша Александр II крепостнойлук укуктун жоюлушу жөнүндө манифестке жана крепостнойлук көз карандысыктан бошонгон дыйкандар жөнүндө жоболорго кол койгон. Натыйжада дыйкандар жеке керт башынын эркиндигине ээ болушкан. Россиядагы крепостнойлук укуктун жоюлушу, дыйкандар жерди сатып алуу үчүн мамлекет аларга сатып алуучу сумманын 75-80% өлчөмүндөгү 49 жылдык суда берген. 1961 жылы 19 февралдагы революцияны дыйкандардын кабыл алышы, ошол 19 февралдагы реформа дыйкандардын катуу каршылыгына дуушар болгон. Өзгөчө Волга боюндагы жана Украинадагы дыйкандар кыймылы кеңири жайылган. Реформа жүргүзүлгөнү менен крепостнойлук мамилелердин сакталып калышынан улам публисти Дмитрий Иванович Писарев нигилизмди, курултай башкача айтканда, жер берүүчүлүктү кеңири жайылткан. 1961 жылкы 19 февралдагы реформаны дыйкандардын кабыл алышынын натыйжасында 1861 жылы Чернышевский жана Серно Сословичтер түзгөн жер жана эркиндик коому бүткүл Россиялык уюмга айланган жок деп айтышкан. 19-кылымдын 60-70 жылдардагы реформалар, 1864 жылы земстволук реформалар, сот реформасы, аскердик реформа болгон. Уездик губерниялык болуп бөлүнгөн. Сот өзүнчө болгон, адвокатура, присяжныйлар болгон. 1874 жылы рекруттук система жоюлган. Жалпы аскердик милдеткердик киргизилген. Революциячыл народниктик агым 19-кылымдын 70 жылдарында революциячыл, элчил, элге баруучулук, народниктик идеялар башталган. Максаты капитализмди аттап өтүү менен социалисттик жана адилеттүү коомду куруу болгон. Народниктердин иш-аракеттери. 1874 жылы революциячыл жаштар элге баруу кыймылын башташкан, бирок жыйынтык болгон эмес. Народниктер ал жака отурукташа башташкан. 1876 жылы народниктер жер жана эркиндик коомун түзүшкөн. 1879 жылы жер жана эркиндик уюму экиге бөлүнгөн. Плеханов жетектеген айылдыктар кара жик деп аталган. Желябов Перевозская баштаган эл эрки, максаты падышаны өлтүрүү болгон экинчи жик бөлүнгөн. Ошондой эле 1880 жылы падыша жогорку тейлөө комиссиясын түзүп, башчысы граф Лорис Меликов дайындалган. 1881 жылы 1 мартта падыша Александр II Греневскийдин бомбасынан каза болгон. Россиядагы бейкут жылдар учуру. 1881 жылы апрелде император Александр III Синондун обер прокурору Побединцов жазган жеке бийликтин козголоңдугусу жөнүндө манифестке кол койгон. 1885 жылы түзүлгөн дворяндык жана жер банкы дворяндарды колдогон.
1890-жылы губерниялык жана земстволук мекемелер жөнүндө жобо кабыл алынган. Падышалык бийлик 80-жылдары соттогу маалымдуулукту алып таштап, присяжныйларды мүлктүк жана билимдүүлүк цензи жогорулаткан. Башкача айтканда, оокаттуулар жана жогорку билимдүүлөр гана иштөө укугуна ээ болгон. Падыша улуу князьдарды кыңк эттирбей башкарып турган. Анын мезгили күңүрттөнгөн көмүрдөй турмушта болгон деп айтылат. Коомдук саясий турмуш жана жумушчу кыймылы. Марксизмдин пайда болушу Россиядагы коомдук турмушта маанилүү окуя болгон. 1883-жылы Женевада Плеханов эмгектин боштоңдукка чыгаруу тобун түзгөн. Петербургда Благаевдин социал-демократиялык тобу түзүлгөн. 1886-жылы Орехово-Зуевдогу Морозовдун Никол мануфактурасындагы иш таштоолор болгон. 1886-жылы жумушка жалдануу жана жумуштан бошонуу, айып төлөтүүлөр жөнүндө фабрикалык мыйзамдар чыгарылган. Плеханов эмгекти боштоңдукка чыгаруу тобун түзгөн. Ушуну менен балдар сабагыбыз аягына чыкты. Тема боюнча суроолор жазылып турат. Ушул суроолорду окуп, билип, түшүнүп, кайтарым байланышка чыккыла. Сабакка көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Саламатта калгыла.